Түздөн ортага. Кечээ улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган спорттук оюн түрлөрү боюнча өткөрүлгөн мелдеш жыйынтыкталды. Салтанаттуу жабылыш аз эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиевдин катышуусунда өттү. Спорттук иш-чараны ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Сыйлоо аземинде генерал-полковник Камчыбек Ташиев системалуу дене тарбия машыгууларынын маанилүүлүгүн белгиледи. Анткени спорт туруктуулукту, жоопкерчиликти, ишенимди жана ар бир улуттук коопсуздук кызматкери үчүн зарыл болгон сапаттарды калыптандыраарын билдирип, аталган кызмат мындан ары да спортту өнүктүрүүнү колдоону улантылаарын кошумчалады. Бүгүн бизде негизинен жыйыныбыз спорттук иш-чарага байланыштуу болуп отурат. Мына сиздер биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин күнүнө арналган спорттук иш-чараны бүтүрдүңүздөр. Баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушул уткан командалардын баарын куттуктаймын. Биз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ар бир кызматкери ар дайым ден соолук үчүн кам көрүшүбүз керек. Ден соолук болбосо, өзүнүн ушул ден соолугун жакшылап карабасаң, анда кандай иш болсо дагы жакшылап аткара албай каласың. Мен кээде түшүнөмүн, ушу ден соолугуңар болбосо деле, оорусаңар деле чуркап жүрүп, иш аткарам деп жүрүп чуркап ооруп калганыңар бар. Же болбосо ошол иш аткарып аткан маалыңарда ооруп калып, жок ушуну аягына чыгарып коеюн деп аракет кылгандарыңар бар. Бирок ошого карабастан ар бириңер ден соолукту карашыңар керек. Ден соолук үчүн кам көрүшүңөр керек. Айрыкча биздин кызматкерлер. Мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Мындан ары дагы ушул иш-чара менен бүтүп калбастан, ушул спорттук иш-чара бүткөндөн кийин болду деп таштап койбостон, ар дайым ден соолукту карагыла. Ар дайым ушул кам көргүлө. Мына биздин урматтуу кыздарыбыз эми катыша баштады. Бул дагы чоң жөрөлгө. Башында эсиңиздерде болсо керек эле, бизде кыздардан бирөө да катышчу эмес. Анан кийин мына азыр кыздарыбыз команда түзүп келип катыша баштады. Бул жакшы жөрөлгө болуп атат. Ошондуктан дагы бир жолу ден соолук каалайм сиздерге. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Буюрса мына быйылкы жыл 2025-жылды биз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өзүнүн баардык структуралык, жердик, территориялык подразделение менен чогуу жакшы ийгиликтүү аяктап атабыз. Ушунун баардыгы силердин кылган эмгегиңер, урматтуу кызматкерлер. УКМК төрагасынын кубок үчүн өткөрүлгөн спорттук мелдеште эркектер мини-футбол, стол тенниси, ок атуу жана шахмат оюндары, ал эми аялдар жеңил атлетикалык командалык эстафета, волейбол, ок атуу, дартс жана 3-3 форматында баскетбол боюнча күч сынашты. Мындан сырткары мелдешке штаб-квартирасынын, аймактык бөлүмдөрү, УКМКнын 9-кызматынан, ошондой эле атайын багыттагы бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Ал эми аталган кызматтын ардагерлери өздүк курамга чоң көңүл бурулуп, ар тараптуу түзүлүп берилип жаткан шарттар үчүн башкы чекистке ыраазычылык билдиришти. 3 күндөн бери биздин комитетте ушул жерде абдан жакшы майрам болду. Абдан жакшы ынтымактуу спорт иш-чаралар болду. Биз стрельба, шахматты көрбөй калдык, бирок Камчыбек Кыдыршаев, сизге рахмат. Мына 2ге бөлүп 35 плюс 35тен кийин кылып, 35тен кийин мына 20 команда болду. Ушундай катуу атаандаштар болду. Мына мен судьялардан сурасам, даже Кыргызский республика чемпионатында примерно ушундай болот дейт мына судьялар. Ошончу күнү сизге чоң рахмат. Ушундай өздүк курамга көңүл буруп, бүт жагынан бүт жагынан шарт түзүп берип, мына спорт жагынан дагы абдан жакшы шарт түзүп берип атасыз. Балдар мен ойлойм, бүгүн мына иш-чаранын жыйынтыгын көрүп, дагы 2 эсе жакшыраак иш кылат. Мына быйыл 25-жылы комитеттин иши Кыргызстандын өнүгүүсүнө мен ойлойм 100% ушу комитеттин иши болуп атат окшойт. Жыйынтыгында мелдештин жеңүүчүлөрүнө кубоктор, грамоталар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.